Ошону бир чоң жетишкендик катарында айтып атасыңар да, сыртка кеткендердин санын көбөйтүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Мойнунан жип менен байлап койсоң дагы адам өзү тандайт каяка барышты, каяка жашашты, каякта иштешти. Жөн эле кооз сөздөрдү сүйлөп, бизди бу жерде бир келесөө көрсөтө бербегиле. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сизден биз суранабыз дагы, чакырабыз, сизден талап кылабыз. Биздин бүтүндүгүбүзгө, эгемендүүлүгүбүзгө, суверендүүлүгүбүзгө, көз карандысыбызга шек келтирүүнү токтотуңуз. Урматтуу барда этеңиз жыйыңыз. Урматтуу кесиптештерим. Не деп айтатам? Эсиңди жый деп атам. Булан Булбекович. Только, пожалуйста, большая просьба с уважением к кабинету министров Кыргызской Республики, Конституции и лично ко мне. Пожалуйста. Никто не давал вам права Эдил Жолдубаевич, дагы айтып атабыз. Биз сизди урматтайбыз, сыйлайбыз. Сиз өзүңүз бузуп атасыз. Мен сизге суроо бере элекмин. Урматтуу кесиптештер, менде суроо эмес, мен суроолорго жооп ала албайм билем. Бир өтө кыйын жагдайга калып калды өлкө. Мына азыр министрлер кабинетинин башчысынын орун басары чет жака кетүүчү адамдардын санын көбөйтүү боюнча иш жүргүзүп атабыз деген сөз бул. Уят маселе. Эдил мырза, бул абдан уят маселе. Башка эл укпасын. Көбөйтүп бер деп берип аткандар деле өздөрүнө жараша берип аткандар. Бирок силер өкмөттүн атынан сүйлөп атканда ал сөздү айтканыңар уят маселе. Борбордук Азиядагы калкынын саны боюнча эң аз элбиз. Сыртка кишилерибизди кетире албай кыйналып аткан өкмөттүн кажети барбы бизге? Ошону бир чоң жетишкендик катарында айтып атасыңар да, сыртка кеткендердин санын көбөйтүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Айналайындар, абайласаңарчы ушундай сөздөрдү. Эл укса эмне дейт? Анан кээ бирлер берип коюп атат, бул жакка да жиберсеңер, бул жакка да жиберсеңер. Айналайын. Сыртка чыгарбай үйдө алып калуунун үстүндө иштеп атабыз деп сөз айтпайсыңарбы? Сыртка кеткендер кайра келе албай калып атат деп. Сыртка кеткендер келсе да идеология, психология өзгөчөлөнүп келип атат деп. Биздин байлыгыбыз ушул жердин астындагы темир, көмүр, алтын эмес, жердин үстүндөгү элибиз деп айтпайсыңарбы силер? Эдил мырза, либералист катарында, демократ катарында, адам укугун коргоочу катарында каттуу кыйкырчу элеңиз. Ар бир жарандын укугу бизге маанилүү деп. Сиз айтыңызчы, Россияда канча жарандын укугу, шайлоо укугу сакталып атат? Канча пайыз? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиз мага суроолорду берип атасыз. Бул жоопторун сиз жакшы билесиз, анткени көп жылдан бою сиз иштеп келатасыз. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, урматтуу төрага, биздин өкмөткө тарабын айтып атасыз, биз ушинтип эле көбөйтүп атабыз, чыгарып атабыз. Жок, мен дагы бир жолу тактоо үчүн айтып коеюн. Азыркы президенттин тапшырмасы боюнча тескери ушул жерде биздин иш орундары ачылып атат. Анан шарттар көбөйтүлүп, жанагындай ыңгайлуу, жакшы, жумшак шарттар. Эми жаштарыбызга азыр биз жаш мамлекет экенбиз. Жылына эмгек рыногуна 180 000 бала чыгып атат. Бул өнүккөн мамлекеттер үчүн дагы бир проблема болушу мүмкүн. Ошондуктан ал сөздөрүңүзгө биз ал өзүңүздө, бирок урматтуу Адахан Кимсанбаевич, мына кечээ күнү, өткөн бир канча күн мурун сиздин партияңыздын жооптуу бир мүчөсү биздин мамлекеттин бүтүндүгүнө, керек болсо мамлекеттүүлүгүнө шек келтирилген бир сөздөрдү айтып атат. Эдил мырза, мындай да, төө десе б дегениңер токтотуп койчу. Мен сизден сурап атам, конституциялык укук канчалык пайыз сакталып атат? Ошондуктан биринчи башка мамлекетте жүргөн укуктар боюнча мен айтып коеюн, бул конституциябызга, биздин бүтүндүгүбүзгө шек келтирилген бир маселе болуп атат. Ошондуктан мен расмий түрдө министрлер кабинетинин атынан сизден талап кылам, сиздин партияңыз расмий түрдө ал мүчөңүздүн сөзүнөн өзүңүз дистанция ал. Эдил Жолдубаевич, сизге суроо берилди. Эдил Жолдубаевич, тартипке чакырам сизди. Сизге суроо берилди. Депутат сизге суроо берип атат. Сиз таптакыр башка маселеге өтүп атасыз. Конкрет түрдө шайлоочулардын укугу боюнча жооп берип койсоңуз.
бардыгы мыйзамдын чегинде болушу керек жана конституция толук так аткарылып атат. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, аны толук маалыматы бар. Анан өзгөчө өзү мыйзам чыгаруучу катары сиздин өзүңүздүн колуңузда кандайдыр бир сунуштарыңыз болсо биз дайым даярбыз. Бирок бир эле мамлекетке көз каранды болбостон, урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сизден биз суранабыз дагы, чакырабыз, сизден талап кылабыз. Жалпы Кыргыз Республикасынын бүтүндүгүн, сиз бүтүндүк деген партиянын өкүлүсүз. Ошондуктан биздин бүтүндүгүбүзгө, эгемендүүлүгүбүзгө, суверендүүлүгүбүзгө, көз карандысыбызга шек келтирүүнү токтотуңуз. Эдил Жылбаевич, сиз конституция сыйлап атасызбы? Бул башка бийликтин бултагы. Сиз азыр көзөмөл функцияны алкаганда өкмөттүн өкүлү катары сиз бияка келип баяндама жасашыңыз керек, маалымат берип коюшуңуз керек. Бул эмне деген? Сиз башка вообще маселеге өтүп атасыз. Сизге депутат азыр суроо берип атат. Сиз жооп беретинде маалымат берип коесузбу? Анан кийин уже башка жерге чыгып ошол жакта сүйлөшсөңөр болот. Туурабы? 1.118.000 киши жүргөн Россиядан бир кыз майда өзүнүн пикирин билдирип койгон экен. Өзүнүн пикирин. Коопсуздук кызматына чейинки даражасына жеткирип, көтөрүп, көкөлөтүп, мына жерде турган Байсаловго чейин ушул маселени трибунадан айтып атат. Бул маскара ушул бийликке. Бул уят маселе. Өтө чоң уят маселе. Бул жигиттин кожоюну болуп отурган жигит айтты эле. 9-7 областы өнүккөн 7 мамлекетке бөлүп берип коюшубуз керек деп. Коркпой алардын желегин көтөрүшүбүз керек деп. Аларга эмне баа бербейсиңер? Ал кыз бир байкуш эчен жылдан бери ошол жерде иштеп, ошол жерде оокат кылып, бала чакасын багып аткан. Чиновниктерден айырмаланып, мамлекеттик казынадан жеп аткан киши эмес экен. Тишинин кирин соруп жүрүп, ошол жерде иштеп аткан кыз экен. Мен тактадым ким экенин. Ага мынча саласыңар ал кызга. Анын эркин пикири бар. Пикирин айтып коюптур. Мына ушундай абалда калды Кыргызстан, момундай болду деп. Ал бүтүн экен көрсө, жана Абдулда Иманкулов айткандай, көрсө бүтүн Кыргызстандан Турбаева. Кудай жалгап калбадыбы, берип калбадыбы? Кыргыз чиновниктеринин канчасы жүрөт ушундай ой пикирлерди айтып. Канча айыл кыштактарга айрылып атат өзүнүн пикирин айтып. Ошондуктан бир аз өзүңөрдү кармап жүргүлө жигиттер. Тема боюнча Тема боюнча жооп бердим. Процедурный. Мен бир нерсени айтып коеюн, жана бир кесиптешибиз айтпадыбы? Бул жерде кесиптештерибиз ушул миграцияны тиги өлкөгө, бу өлкөгө көбөйткүлө деп. Дүйнө жүзү адамзат миграция менен жашайт. Дүйнө жүзү. Европадан Америкага, Америкадан чыгышка, чыгыштан батышка бул токтобой турган нерсе. Көп эле акылдуу боло бербегиле. Мойнунан жип менен байлап койсоң дагы адам өзү тандайт каяка барышты, каяка жашашты, каякта иштешти. Жөн эле кооз сөздөрдү сүйлөп, бизди бу жерде бир келесо көрсөтө бербегиле. Биздин да башыбыз жетет, сиздердин башыңыздар жеткен нерсеге. Biz siler bilimdi, biz bilimsiz emespiz. Bizde de bilim var, Kudayga şükür. Süyleytezile, süyley berbegile. Bu bir. Ekinçiden, men aytatilem, biri üstü sıylap, bu yerde mınday iştin natıycalılığına, efektivlüğü jönünde söz bolup atat. Men suroolordu kıskартайын deme, biröөгө advokat же biröөнү коргогон жокмун. Тескерисинче бардыгыбызга мүмкүнчүлүк түзөлү, эзги отура бербейли деген эле мааниде жакшы калуу ниет менен айттым, урматтуу коллегалар. Давайте бири-бирибизди сыйлайлы. Бири-бирибизге комментарий бербей. Ар кимдин өзүнүн сөзү бар, өзүнүн пикири бар. Рахмат. Рахмат, чындыгында. Процедурный мен бар, кечес. Урматтууга. Урматтуу кесиптештер, биринчиден баарыңыздарды ынтымакка чакырам. Нурлан Тургунбаевич туура айтат, бирибизге комментарий бербей эле койсок. Экинчиден, президенттин өкүлү эмеске кайрылып кетем. Эдил Байсалов боюнча комментарий берип койтат, сөз берилбегенде сүйлөп койтат. Ошол боюнча бир аз тартипке чакырып койсоңор. Мындай туура эмес болот. Эми адилеттүүлүктү учурунда айтпаса болбойт. Туурабы? Такталбаган маалымат деп койтат, башка деп койтат, сөз бериликте сүйлөп койтат. Бул жерге келгенде өзүнүн сүйлөй турган сөзүн сүйлөп, анан кетсин. Ашыкча сөздөр боло турган болсо, өзүнүн кабинетине барып, же телевизияны чакырып алып айта берсин. Бул жерде иш боло турган жер. Азыр да сөз бериликте сүйлөп жатат. Бул эмне деген нерсе? Урматтуу депутат, бул Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши эки бийлик бутагы келип ушул жерден баарлашат. Сиз бизди жаш баладай эле башыбызды жанагындай баягы жөнө туура илтердели. Ал сөзүңүздү сиз парламенттик этиканы. Урматтуу Эдил Байсалов, Сиз сизге айтарым азыр мен айтайынчы.
Сизге бияктан мына баяктамай карап отурам. Бир аз өзүңүздүн этикаңызды оңдосоңуз, мен сизге жердешиңиз карай айтып атам. Эмиңиз карай айтып атам. Эсиңиз бар да, этиңиз жыйыңыз. Бияка туруп депутаттар арганда нерселерди айтпаңыз. Не деп айттыңыз жаңа эле? Мен айтып атам, бул жерде жогорку кеңеш, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши. Урматтуу төраға. Кеңешкени билип атабыз. Биякта сиз бизге болгон мамилеңизди оңдоңуз деп атабыз. Жок, анан сиздер мындай кагып Урматтуу төраға. Мен сизди силккен жокмун. Байкаган айтып атам мен сизге. Дагы этиңиз бар да, этиңиз жыйыңыз. Урматтуу кесиптештерим. Не деп айтып атам? Эсиңди жый деп атам. Уланбулбекович. Урматтуу төраға. Ушул министрлер кабинетинин орун басарлары сөз бербесеңиз дагы ортодон кесип сүйлөп атканы, регламентти бузуп атканы, мына арабызда отурган депутаттардын адвокат болуп атканынан көп атат буларчы. Эмне биз депутаттар келип суроо бергенге акыбыз жокпу? Биз суроо бергенде булар өздөрү эзилип 1 саат жооп берип атпайбы? Так жооп берип койбойбу? Биз маалыматтарды берип атабыз. Ал жерде миграцияда бүгүнкү күндө майып болуп жаткандарды, укугу тебеленип аткандар жөнүндө берип атабыз, булар башка жакта айланып жүрөт. Эдил Жолдубаевич, сиз биздин кесиптешке кайра 3 жолу кесип сүйлөдүңүз. Регламент бар да бул жерде. Кечирим сурайм. Балким эмоцияга алдырдым. Бирок урматтуу депутаттар, мен сиздерге бир маселени айтып коеюн. Мен Кыргыз Республикасынын кабинет министрлеринин төрагасынын орун басары катары дагы жалпы бул жерде отурган кесиптештердин атынан да кайрылам. Урматтуу депутаттар, биз бияка силерге суракка келип бир пленный эмеспиз. Силер да гестапонун офицерлери эмессиңер. Силер Кыргыз Республикасынын бардыгынын элибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн кам көрүп, биз бири-бирибиз менен бири-бирибизге сылык сүйлөшөлүк. Мен билбейм сиз каяктан келдиңиз, урматтуу депутаттар, бирок бардыгыбыз жогору трибунага келдик, жогорку кеңешке келдик. Ушул жерде давайте элибизди сыйлайлык, министрлер кабинетин сыйлайлык. Жолдубаевич. Сиз бул жерге келип, Жолдубаевич, бул жерге келип сиз бизге сабак өтпөңүз. Сиз биздин суроолорго жооп бериңиз. Суроо бериңиз. Процедураны эмнеге келбейсиз? Сиздин тиешелүү тармакта жооп бериңиз суроолорго сиз. Урматтуу кесиптештерим. Мына мен азыр суроолорума жооп бериңиз. 5 секунд. Айтып коюнчу. Биякта мен калыстыкты, Эдил Жолдубаевич. Мен калыстыкты сүйгөн кишимин да, калыспай айтып атам. Биз сизди суракка чакырган жерибиз жок. Болгон кесиптештер суроо атат, сиз суроодон качып, жооп бербестин амалы кылып, же кимдир бирөөнүн бияктан өзүңөрдүн бир пикир келиштериңизден мындай ача пикириңер барбы? Ошого сиз жаман нерсе айтып атасыз. Мындай бизге мындай ушундай мага көрүнүш болуп атат да. Сиз жактырбаган сыяктан кылып. Бияк сиз сурактан эмессиз. Биз эл өкүлүбүз. Мен өзүм айтып кетсем, өзүм мен Нарын шайлоо округунан шайлангам. Элдин үнүн жеткирем, талап кылам, сизден да талап кылам. Каалаган эл мага берген суроосуңузга сурайм, сизден ошону дагы талап кылам. Бул мен талап кылганга сиз мага жолтоо боло албайсыз. Жолтоо болуу деген сөз, сиз элге жолтоо болду деген сөзсүз. Сиз биз менен өкмөттүн ортосундагы, кабинет министринин ортосундагы кагылышууну, пикир келишпестикти сиз алып келип атасыз. Биз истешели деп атсак, сиз алып келип атасыз. Баарыбыз биригип ынтымактуу Кыргызстанды көтөрүшүбүз керек. Эдил Жолдубаевич. Конструктивдүү жооп берип коюнчу, урматтуу Президенттин өкүлү. Жок, Чыңгыз Азаматович, эми президенттин өкүлүнөн кийин биринчи менден кийин сүйлөшүн. Значит, биз да президенттин өкүлүбүз. Сиз өкмөттүн мүчөсүз. Жок. Сиз Азыркы өкмөттүн учурда мүчөсүз. өкмөттүн жетекчиси президент. Биз буну унутуп калабыз иногда. Биз жаңы конституция менен жашайбыз. Азыркы учурда. Ошондуктан мен сиздерде баардыгыбыздардан мына улуу урматтуу жогорку кеңешибиз. Бул жерде отурган биздин баардыгыбыз сыйлаган, терең сыйлаган мына биздин депутаттарыбыз. Бирөөсү Эдил Жолдубаевич, кыска нуска эми жооп берип коесузбу? Урматтуу Чыңгыз Азаматович. Бизде күн тартибинде турган маселелер көп Чыңгыз толтура. Азаматович, мага 10 секунд берип уруксатпы? Келиңиз. Мен бул жерде Улан Болотбековичке, урматтуу депутат Бакасов, сизге жооп берейин. Мен эч кандай келишпестикти андайга каршымын. Наоборот, конструктивдүү кайсы жерге чакырылса, комитеттерге келип атам. Бирок бир сураныч жана бир талап. Бул талап жаңы конституцияга ылайык
Эмес эле, кеп даже конституцияда эмес. Мындай парламенттик этика, парламенттик выражение, парламентский, непарламентский деген бар. Ошондуктан мындай көрүнүш, Чыңгыз Азаматович, силкип, знаете, вот так унижать. Эдил Жубаевич, 10 секунд өтө. Эме суроолорго өтөлү, урматтуу кесиптештер. Хорошо. Только, пожалуйста, большая просьба с уважением к кабинету министров Кыргызской Республики, Конституции и лично ко мне. Пожалуйста. Никто не давал вам права Эдил Жолдубаевич, дагы айтып атабыз. Биз сизди урматтайбыз, сыйлайбыз. Сиз өзүңүз бузуп атасыз. Меске суроо бере элекмин. Болгон калысты айтты меске. Суроо бере элекмин. Суроо берем меске. Суроо бере элекмин дагы. Президенттин өкүлү, эме урматтуу кесиптештер.